Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе алипе сабагыбызды баштайлы. Сабагыбыз көңүлдүү өтсүн. Балдар, бул жер эмне деп аталат? Туура, зоопарк. Зоопарктан эмнени көрүп турасыңар? Азаматсыңар, пилди көрдүңөр. Кана, чогуу айталычы? Пил. Пил. Башында кайсы табышты уктуңар? П табышын уктуңар. Анда бүгүнкү биздин тема П табышы жана П тамгасы. Бүгүн сабакта П табышынын тамга менен белгиленишин жана каткалаң үнсүз экенин билесиңер. П табышы сөздүн кайеринде айтылганын аныктап, сөздү муунга бөлүп, сүйлөм түзөсүңөр жана окуйсуңар. Балдар, мына ушул билимдердин эмне үчүн керектиги жөнүндө сабактын аягында ой бөлүшөбүз. Келгиле, П табышын туура угуп, 3 жолу кайталап айталы. П. 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 Жакшы. Демек, табышты биз оозубуз менен айтып, кулагыбыз менен уктук. Ал эми тамганы көрөбүз, жазабыз, окуйбуз. Эми П табышын тамга менен белгилеп көрөлү. Бул П тамгасы. Алфавитте ар бир тамганын өзүнө тиешелүү аталышы болот. Бул П тамгасынын басма түрү. Ал эми бул жазма түрү. Балдар, табыш тамга менен белгиленет. Кайталайбыз. Табыш тамга менен белгиленет. Кана, П табышын 3 жолу кайталап айтып көрөлү. П. 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 Азаматсыңар балдар. П табышын айтып жатканда, астыңкы эрин үстүңкү эринге тийишкенде, ичтен чыккан үн тоскоолдукка учурап, катуу айтылды. Демек, П табышы каткалаң үнсүз. Азыр сөздөрдү туура угуп, 2 жолу кайталап айталы. Каткалаң үнсүз. Каткалаң үнсүз. Жакшы. Бул П табышынын баш тамгасы жана кичине тамгасы. Эми балдар, пил деген сөзгө талдоо жүргүзүп көрөлү. Эстейличи? Талдоо бул сөздө канча табыш, канча тамга, канча муун бар экенин аныктарын билгенбиз. Мисалы, пил деген сөздө 3 табыш бар. Кайсы табыштар бар экенин чогуу айталычы? П, И, Л. Демек, 3 табыш, 3 тамга бар экен. Пил муунга бөлүнбөйт. П табышы сөздүн башында кездешти. Мына биз сөзгө талдоо жүргүздүк. Кийинки сөздөргө чогуу талдоо жүргүзүп көрөлүчү балдар. Бул эмне? Туура. Бул парта. Эми парта деген сөздү 2 жолу кайталайлы. Парта. Парта. Балдар, кайсы табыштарды уктуңар? Туура. П, А, Р, Т, А. Демек, бул сөздө
5 тыбыш, 5 тамга бар екен. Муунга бөлүп көрөлүчү. Парта. 2 муунга бөлүндү. Биринчи мууну пар, экинчи мууну та. Балдар, байкадыңарбы? Муундардан сөз түзүлөт экен. П тыбышы сөздүн башында кездешти. Азаматсыңар. Бул эмне? Бул карапа. Баарыбыз чогуу кайталайбыз. Карапа. Карапа. Балдар, канча тыбыш уктуңар? Тыбыштарды атап көргүлөчү. Туура. К, А, Р, А, П, А. Демек, бул сөздө 6 тыбыш, 6 тамга бар экен. Эми муунга бөлүп көрөлү. Ка, ра, па. 3 муунга бөлүндү. Биринчи мууну ка, экинчи мууну ра, үчүнчү мууну па. П тыбышы сөздүн ортосунда кездешти. Азаматсыңар. Бул эмне? Туура, бул топ. Кайталайбыз. Топ. Топ. Балдар, канча тыбыш уктуңар? Тыбыштарды атап көргүлөчү. Т, О, П. Демек, бул сөздө 3 тыбыш, 3 тамга бар экен. Эми муунга бөлүп көрөлү. Муунга бөлүнгөн жок. Топ. П тыбышы сөздүн аягында кездешти. Азаматсыңар. Демек, балдар, П тыбышы сөздүн башында, ортосунда, аягында кездешерин билдиңер. Келгиле, азыр ушул сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзүп көрөлү. Бул сүйлөмдүн белгиси. Сүйлөм 2 сөздөн түзүлдү. Экинчи сөз парта. Эми биринчи сөздү толуктайлы. Туура. Бул парта. Кийинки сүйлөмгө көңүл буралы. Бул сүйлөм 3 сөздөн түзүлдү. Биринчи сөз карапа. Калган сөздөрдү толуктап сүйлөм түзөлү. Кана, ким түздү? Азаматсыңар. Карапага суу куйдум. Үчүнчү сүйлөмдү карайлы. Бул сүйлөм канча сөздөн түзүлдү? Ооба, бул сүйлөм 3 сөздөн түзүлдү. Келгиле, чогуу сүйлөм түзөлү. Мен топту тептим. Азаматсыңар. Демек, балдар, сүйлөм сөздөн түзүлдү. Барыбыз чогуу 2 жолу кайталайлы. Сүйлөм сөздөн түзүлдү. Сүйлөм сөздөн түзүлдү. Жакшы. Азыр, балдар, чогуу биргелешип, тыбыштарды так атап, үн чыгарып, муундарды окуйлу. Па, по, пе. Ап, оп, эп. Азаматсыңар. Дагы бир жолу окуйлу. Па, по, пе. Ап, оп,
Эми сөздөрдү окуйлу. Апа, аппак. Капта, тапта. Капкак, калпак. Жакшы, дагы бир жолу окуйлу. Апа, аппак. Капта, тапта. Капкак, калпак. Эми сүйлөмдү окуйлу. Капар, калпак, ал. Жакшы, дагы бир жолу окуйлу. Капар, калпак, ал. Апал, капкак, ал. Жакшы, дагы бир жолу окуйлу. Апал, капкак, ал. Азаматсыңар. Эми балдар кезекти оюнга берели. Оюнубуз мени тап деп аталат. Кана, сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Ооба, бул радио. Эми тыбыштарды туура так айтып, баарыбыз чогуу кайталайбыз. Радио. Радио. Бул карышкыр. Карышкыр. Бул кайчы. Кайчы. Бул аккуу. Аккуу. Бул ачкыч. Ачкыч. Азаматсыңар. Эми сүрөткө көңүл бөлүп карагыла. Бул жерде кайсы сөздөр үнсүз тыбыш менен башталды деп ойлойсуңар? Кана, ойлонобуз. Туура, карышкыр, радио, кайчы. Мына ушул сөздөр үнсүз тыбыш менен башталды. Кана, чогуу табалы. Карышкыр менен кайчы кайсы тыбыш менен башталды? Ооба, к тыбышы. Радио кайсы тыбыш менен башталды? Р тыбышы менен башталды. Анда аккуу менен ачкыч кандай тыбыш менен башталды? Туура, үндүү тыбыш менен башталды. Балдар, карышкыр деген сөздү муунга бөлүп көргүлөчү. Кыр. 3 муунга бөлүндү. Биринчи муунду атагылачы. К. Экинчи мууну рыш. Үчүнчү мууну кыр. Абдан жакшы. Эми кийинки сүрөткө көңүл буралы. Чогуу атын атайлы. Бул эмне? Туура, бул терезе. Бул марал. Бул калем. Бул китеп. Бул шуру. Эми бул жерде кайсы сөздөр үнсүз тыбыш менен аяктады деп ойлойсуңар? Ойлонобуз. Ооба, китеп, калем, марал. Мына ушул сөздөрдүн аягы үнсүз тыбыш менен аяктады. Ал эми терезе, шуру, бул сөздөрдүн аягы үндүү тыбыш менен аяктады. Балдар, шуру деген сөзгө талдоо жүргүзөбүз. Сөздө канча тыбыш, канча тамга бар? Туура, 4 тыбыш. Ш, у, р, у. 4 тамга бар. 2 муунга бөлүнөт. Азаматсыңар. Силер бул оюнду ойной алдыңар. Эми балдар, П тамгасын жазуудагы элементке көңүл бургула.
Жазып жатканда жумушчу сапты колдонобуз. Үстүңкү сызык менен астыңкы сызыкты пайдаланабыз. Алардан ашып кетпейбиз. Калем сапты оң колго кармайбыз. Анда абада жазып баштайлы. Калем сапты үзбөй жазабыз. Дагы бир жолу кайталап көрөлү. Балдар, эми сабагыбызды жыйынтыктап, эсибизге сактайлы. Бүгүн силер менен п тыбышы жана п тамгасы менен тааныштыңар. П тыбышы каткалаң үнсүз экенин билдиңер. П тыбышы сөздүн башында, ортосунда, аягында кездешерин аныктадыңар. П тыбышы катышкан сөздөрдү туура атап, муунга бөлүп жана сүйлөм түздүңөр. Муун, сөз, сүйлөмдөрдү окуп, ой жүгүртүүгө карата тапшырманы аткардыңар. Балдар, мына ушул алган билимдерди унутуп калбайлы. Себеби силердин туура, так сүйлөгөнгө китепти шар окуганыңарга абдан маанилүү. Ушуну менен биздин сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бөлүп отурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.